Так, урматтуу мекендештер, мына жашыңыз канчада? 55. 55 жаштасыз. Сиз бир жыл мурун келип кеткенсиз, келип кеткен. Так, диетаны бузган жоксуз? Диетаны бузган жокмун. Эмнелерди жеген жоксуз? Таттуу тамактарды, нанды, камыр тамактарды жеген жокмун да. Так, сиз айтып бериңиз, мен бир аз жылдыра берейин, Анан ошо эженин айткан диетасы менен жүрүп аттым, жалаң. Гречковый неме ундардан нан жасап, гречка жанагындай эмелерден тамак жеп, жалаң. Диетаны бузган жокмун да. Сиз айткандарды ичип жеп жүрдүм. Так. Мынакей караңыздар, мен жылдырып атам. Чындыгында эритроциттер сонун болуп калган да. Так. Керексизди иштейм. Керексиз кантип иштеңиз? Керексиз ошо бир маалдан 10 тамчы кылып ичип аттым эртеңеңкисин ач карынга. Бир ай ичип, бир ай эс алып, бир ай ичип, бир ай эс алып ушинтип ичип аттым. Негизгиси, урматтуу мекендештер, айтайын дегеним, мына эритроциттер отдельно болуп калган да. Мына өзүнчө болуп калган да, көрдүңүздөрбү? Так, сиз демек эч кандай диетаны бузган жоксуз, перексти ичип турдуңуз. Так, өзүңүзгө өзүңүз курсактарга массаждарды жасап аттыңыз, Так. Мына негизгиси эритроциттер ушунчалык отдельный жүрүп, отдельный болуп, мынакей өзүнчө болуп калган да. Бул эң сонун нерсе. Бирок дагы да болсо неме боло элек, жакшы боло элексиз. Эмне үчүн? Себеби деген мыногу эритроцит, мынакей. Мыногу эритроцит бирөө чоң, бирөө кичинекей. Демек, витаминдер азыраак, микроэлементтер азыраак. Эми микроэлемент, витаминдерди эми мына азыр повторный леченияга келдиңиз, ошо повторный лечениядан кийин эми ушуларды кошуп баштайбыз. Эми чындыгында урматтуу мекендештер, азыр келгенин себеби бир жылдан ашып кетти. Бир жыл, бир ай болуп калды. Бир жылдан ашып кеткен үчүн келди. Эми мен айтып атам, бул бир жылдан ашып кеткен убакыт, бул узагыраак эсептелинет. Бул үчүн 4 айда келиш керек эле. Бирок сиз мурункуга караганда эмнелериңиз пока кичине кармалып турат. Өзүмдү баш ооруум менен келгем да, башым айланып эле. Азыр өзүмдү жакшы, мурункуга караганда жакшы сезип, дарысыз жашабай калгам. Давлениянын дарысын ичип, башым ооруп эле, башым айланып. Азыр дарысы жок жашап калдым негизи. Дары ичпей калдым давление. Азаматсыз. Эң негизгиси мен азыр угуп отуруп эжекени. Мен бир да диетаны бузбадым дегенине өтө мен кубанычта болуп турам. Сиз айткандай такаткан. Мына караңыздар, мен специально гематоскопто эле көрсөтүп атам, пациентти көрсөтпөстөн. Себеби деген мен каяка жылдырбайын, бүт эле эритроциттер бардыгы өзүнчө болуп калган. Бул деген тамакка байланыштуу. Бул тамакка байланыштуу. Караңыздарчы, бир жыл диетаны, даже сиз аштойго барсаңыз да жеп атсаңыз, эчтеке жеген. Аштойго бардым да, эчтеке жебейм да. Жебейсиз, Помидор, бадыраң салат болсо ошону жеп коем, суу ичем. Болду, ошентип эле отурам. Эт жеп коем. Мына эми өзүңүз айттыңыз, канча пайызга жакшы болдуңуз? Где-то бир 60%. 60%га жакшы болдуңуз, Пока баштын ооруган кээде болуп калып атат. Мисалы, бир жылдын ичинде канча жолу таблетка ичтиңиз, мисалы? Бир жылда мен мурда такай дарысыз жашабай калгам, башым ооруганда. Мен бир жылдын ичинде бир 3 жолу эле ичтим го дейм, ошо катыраак ооруп, анан ошо каптапирилди тилимин астына салып. Давленияны түшүрдүм да. Демек, урматтуу мекендештер, мен ушул жерден катуу айта турган нерсем, адам 2 жылда, мага 2 жылда 4 жолу келиш керек да. А сиз бир эле жолу келип койдуңуз да. Эгерде дагы 6 айда, хотя 6 айда бир келгениңизде, мындан да жакшы болмоксуз да. Бирок сиз диетаны кармап, бизге азыр организмди даярдап бердиңиз да. Биз эми азыр өзүбүздүн лечениябызды кошумчалай турган болсок, дагы сонун болосуз. Кудай буюрса, дагы сонун болосуз. Мен сизге дагы да болсо ушундай эрктүүлүк каалайм. Кудайдан мен да ошо жүрөм да, 2 жыл деген эжеке, мен 2 жыл эчтеке жебешим керек, нан жебейм деп. Ушинтем да. Эми биз микроэлементтер менен витаминдерди кошуп беребиз, анан жакшы болосуз. Сизге рахмат ушу. Мен да ошо канча деген жерге барып, аябай лечение алып, канча деген акчаларды эме алгам, саттагам. Бирок
мындай кандай натыйжа. натыйжа көргөнмесин. Мгм. 1 ай 2 ай жакшы болуп эле кайта эле Мгм. капельница алып өрчүм да, башым ооруп, давлениям көтөрүлүп. Кайта 1-2 ай жакшы болуп эле ушинтип 1-2 жыл ушинтип ката ооруп жүрдүм. Анан ушу сизге келдим. Жакшы, рахмат сизге чоң. Лечение Мейли, жакшы, Кудай дагы да буйрса. болсо жакшы болуңуз, Кудайдан ошону тилеп калабыз. Айтаңыз келсин.